болгону уурулукту токтотуп, ошол жетекчилердин чөнтөгүнө кетип аткан, башка жака кетип аткан акчаларды токтотуп, кекиртекти токтотуп, касиеттүү жерде касиеттүүлүктөй иш алып бара турган жетекчилерди алып келсек, Кудай буйруса. Бул жер пиво иче турган, бул жер кирип алып, бири-биринин колун кармап, ары басып, бери чуркап, таштан ташка секирип, бири-бирине сүйүү махабат айта турган жер эмес. Бул ыйык жер. Форма үчүн кечирим сурайм. Биз Арабан районунда бүгүн мал базарынын ачылышын кылдык элек. Таңатта ошол жерде эч ким кетпейт. Ал жерге барып сүрөткө түшүп көрсөтпөсө, ал Голливудка барды деп эсептелбейт. Ошондой кылып туруп, мына Кудай буйруса бул жагынан обл больницадан баштап, областтык ооруканадан киргенден баштап Сулайман тоо көрүнөт. Ушул жак бетти жаркыратып бош менен сүйөм деп, бул жагын мына бул эмеден тоодон бери түшүп келаткан жагынын бардыгына көрүнө тургандай кылып туруп жаздырабыз. Толугу менен жарыктандырылат. Ичине жанагы отургучтарды, атайын ээлей сала турган жерлерди орнотобуз. Ичине Кудай буйруса улуттук суусундуктарды сата турган жерлерди дайындайбыз. Ал жерде ушул биздин кымызыбыз, ошол эле чалап, шоро, башка-башканын бардыгы улуттук суусундуктардын бардыгын коебуз. Анан жанагындай мисалы комуз дейбиз, мына боз үй дейбиз, башка дейбиз. Чет өлкөдөн келген туристке мисалы келип кыдырып чыксаңыздар, бир таң кала турган нерселер көп. Келип кирсең, Сулайман тоо деген эмне? Сулайман деген ким болгон? Эмнеге Сулайман деп аталып калган? Эмнеге Бабур? Бабурдун күмбөзү эмнеге түшкөн бул деген маселени айтып түшүндүргөн адам жок. Келет, турист жөн эле келип эле тоону көрүп кыдырып, анан кетип калат. Бир келген адамдын көңүлү көтөрүлүп калат, ал баргандан кийин тетирип рекламаны баштайт. Барбай эле койгон, аныңар болгон. Болгону уурулукту токтотуп, ошол жетекчилердин чөнтөгүнө кетип аткан, башка жака кетип аткан акчаларды токтотуп, кекиртекти токтотуп, касиеттүү жерде касиеттүүлүктөй иш алып бара турган жетекчилерди алып келсек, Кудай буйруса. Ушул жерде жаңы өзгөрүүлөрдү баштайбыз. Анан мына эртең менен айрыкча мына жаштар көп келип атат, мен көрүп атам. Эртең менен мен күн эле ушу Сулайман тоого келем. Жумушка келердин алдында келип, ушул жерге зыярат кылып, Куран окуп алып, андан кийин жумушка кетем. Ошо эртең менен келгенде көрүп алып таң каласың. Аска тоонун боорунун бардыгында жазуу. Гүлзат мен сени сүйөм, Эрмат келди, 96-жыл, 86-жыл, Гүлзина, Амина, ушундай да. Анан таң калам да, кыргыз ушу ташка жазуу бул өлгөн адамдын эстелигине ат жазылат. Өлгөн адамга эстелик коюлат. Ошол жерде гана ат жазылыш керек. Ташка жазуу десе бирөө айтат, ташка жазуу илгери деле болбоду. Бул илгери кагаз жок убагында, башка жок убагында муктаждыктан улам ошол ташка жазуу болгон. Эң биринчи биздин жазууларыбыз. Мына петроглифтер ошолордо турат. Ошол петроглифтерден ашып дагы толтура жанагындай нерселерди жаза берген да. Бул өтө уят нерсе. Ал жерге тиги Аминанын же Алмастын же башканын келгендиги жөнүндө, экөөнүн сүйүүсү бар экендиги жөнүндө, плюс минустары жөнүндө бул жерге жазылбаш керек. Сулайман тоого киргенден баштап адамдын мамилеси өзгөрүш керек. Сулайман тоонун аймагына киргенден баштап адамдын жан дүйнөсү өзгөрүш керек. Адам таптакыр башка жака бурулуш керек. Бул жер ошондой тазалыкты, арулукту сүйө турган, ошондой жерди көтөрө турган гана аймак. Анан эртең менен келсек, мына 6:30 келсең, ушу 6:30-7:00 эжекебиз бир 60 жаштан тегерегинде бир эжеке жүрөт. Үңкүр музейдин жолун тазалап, башкасын тазалап, шыпырып баягы бутылкалар, пивонун, баночный пивонун банкалары, башкалары ошолорду тазалап, шыпырып, тамекилерди тазалап алып жүрөт. Анан мен күндө ойлонуп коем, бул эже эмнеге тазалаш керек бул жерди? Ыргыткан башка бирөө. Мисалы, ким ыргытат десе көбүнесе жаштар келет. Пивон ким ичет? Жаштар келет. Анан ыргытат, айрыкча студенттер тамекисин чегет, бир 4-5 болуп турат, анан уруна турса жерге таштайт. Анан муну кандай кылып кетирсек болот деп сүйлөшүп отуруп бир эмеге келип атабыз. Кудай буйруса биз окуу жайлардын бардыгына ушу Сулайман тоону бөлүп беребиз. Аймагын бөлөбүз. Бир 5 окуу жай, 5 аймакты бөлөбүз да ошол жерди шефтик каласың. Тазалыгын, көрктөндүрүү, жашылдандыруунун бүт бардыгын ошолордун мойнуна өткөрөбүз. Сулайман тоо үчүн кызмат кылып койсо, Сулайман тоонун тегерегин тазалап койсо эч нерсе болбойт. Ошол студенттердин өздөрүнө тазалатабыз Кудай буйруса. Эгерде адам өзү мээнет кылып өзү тазалай турган болсо, эртең ал жерге тамеки да таштабайт, пивосунун бутылкасын да таштабайт, банкасын да таштабайт. Өзү мээнет кылып тазаласа ошол жерди, ал жерди тазаламайт. Биз бул жерге кирген адамдарга башынан баштап, эшиктен кирип келаткандан баштап үйрөтүш керек, айтыш керек. Бул жер пиво иче турган,
бул жер кирип алып бири биринин колун кармап ары басып бери жака таштан ташка секирип бири бирине сүйүү махабат айта турган жер эмес. Бул ыйык жер, бул касиеттүү жер, бул касиеттүү жер. Келгиле бизге тилек кылып ошол сүйгөнүңөр анык болсо ошол жерде бактылуу бололу деп Алладан бир жакшылык сурап, ийгилик сурап, келечек сурап келгиле, анда маселе жок. Бирок бул жерге келип адаттан тышкаркы нерселерди жасабаш керек. Себеби ушул жерге келип, ушул жердин аймагында адаттан тышкаркы нерселерди жасап аткандын сөз жок, арты болот. Муну жаштар кулагыңарга күмүш сырга катары тагып алсаңар болот. Мунун артында сөз жок, жооп болот. Алладан жараткандан ушул жердин касиетинен сөз жок, артында жооп болот. Ошон үчүн бул жерге келгенде бир тазалык менен, даарат алып, тазаланып, жакшы ниет менен, жакшы ой менен, жакшы тилек менен келген жакшы. Бул жерде иштеп аткандардын баардыгы мен форма үчүн кечирим сурайм. Биз Арабан районунда бүгүн мал базарынын ачылышын кылдык элек. Таңатта ошол жерде болгонун атайын 2-ге деп жетишип бул жака келип калдык. Түз эле келип катышууга туура келди. Анан баягы баатырдын атын алыстанып жанына келсең бир киши деген элибизде жакшы сөз бар. Мына Айбек жөнүндө мен жакындан билип тааныганым мына ушу Сулайман тоодо көйгөйлөрдү көтөрүп бул жердеги абал жакшы эмес, музейдин системасын толугу менен оңдошубуз керек, башкаруу системасын алмаштырышыбыз керек деп мына ушул залда дагы мына арамыздарда отурасыздар, көпчүлүк катышкандар да ушул маселени көтөрүп жүргөндө ошол маселеге эң негизги демилгечи болгон ушу жаштардын группасы келди эле мага тобу келип ушул маселени көтөрүп биз губернаторда чогуу сүйлөшүп акылдашып ушул жерди бир өнүктүрүү боюнча, өстүрүү боюнча пландарды түздүк эле. Мен ошол жерден Айбекти жакындан таанып баштадым. Мына азыр араңыздарда ошол Айбектин достору, ошол группадагы топтогу ушу Сулайман тоону өзгөртөлү, өнүктүрөлү, бул касиеттүү, ушу берекелүү Ордолуу Ош үчүн өзгөчө касиетке ээ жер деп жанырып жүргөн жигиттер дагы отурушат. Айбек мына ошо Ноокат районундагы, биздин Ош облусунун Ноокат районундагы жатак мектеп бар, көркөм мектеп. Ошол мектепти мына аяктаган экен. Мен ал жерге барып, ошол жайдын күнүндө ушу балдарга барып көрүп, мектептин акыбалын көрүп, таанышып, анан ошол жердеги балдардын сүрөт тарткандарын көрүп таанышсак, бир бала ошо Манас атанын күмбөзүн тартып аткан экен. Анан күмбөзгө окшобойт да Манас атанын күмбөзү. Анан мен сурадым, бул эмне десем, ушу Манас атанын күмбөзүн тартып атам дейт. Анан өзүңдүн көзүң менен көрдүң беле ошол күмбөздү десем, жок, көргөн эмесмин дейт. Анан ошол жерден бир чечим кылып, Кудай буйруса, мына окуу жылыңар аяктаса, мен силерди ошол жерге алып барып келем деген сөз бердим эле. Мен ошол жатак мектеп менен байланышым ушундай болуп калган. Мына быйыл жайында окуу жылы аяктагандан кийин атайын алып барып 18 баланы бир маршрутка менен барып Таласта 3 күн жатып, Манас Ордону өз көздөрү менен көргөзүп, күмбөздү көрүп, ошол жерде Манастын чокусуна чыгып, Карабол чокуга чыгып, сүрөттөрдү тартышып, Чыңгыз Айтматовдун кичи мекени болгон Шекер айылына алып барып, ал жерди көрсөтүп, эми ал келдик. Анан мен ошондо таң калдым сүрөтчүлөрдүн жан дүйнөсүнө. Бул балдар башка дүйнөдө жашайт экен да. Булардын ичинде бир сезимдери адам таң кала турган. Булар бир жөнөкөй дүйнөдө калып калган да. Баягы ааламдашуу доору 21-кылым биз техниканын кылымы өсүп атабыз, өнүп атабыз, кетип атабыз деп баардыгы материалдык дүйнөгө байланыштуу болуп кысылып кетип атпайбы адам жашоосу. Бирок ошол жердеги балдардын жан дүйнөсү, булар жөнөкөйлүктө, таптакыр башка дүйнөдө, булардыкы бир аруу дүйнөдө. Мен ошондо таң калдым балдардын баягы көргөн жерлерге болгон кызыгуусун, алардын фантазиясын, алардын ой жүгүртүүсүн угуп алып, абдан таң калгам да. Мына ошондой балдардын арасында чоңойгон экен. Кыргыз Республикасынын мына Борбор калаасы болгон Бишкек шаарында опера балет театры бар. Ал жерде сүрөтчү болуп иштеш, ошончо коллективдеги мен деген эл артисттерине, мен деген эмгек сиңирген артисттерине чыдап, ошол жерде сахнаны баягы театрлаштырып, ошол театрлаштырган сахнанын сүрөтүн иштеп чыгыш, бул өтө чоң талантты жарата турган нерсе. Андан кийин мына Султан Ибраимов атындагы Ош областтык драма театры. Бул жерде иштеш дагы өзүнчө бир топ түйшүктүү маселе. Ошол деңгээлде иштеш керек, ошончо адамдын көңүлүн табыш керек дегенде
Мына ошол жерлердин баардыгында иштеп келип, анан ошо тарыхый музей комплекстерине башкы сүрөтчү катары бүгүн эмгек алып барып жатышы дагы Айбектин жакшы жолдо, жакшы мекемелерде, жакшы уюмдарда, жакшы адамдар менен жашап, иштеп келаткандыгынын белгиси деп ойлойм. Айбектер ошо менин жаңы биринчи орун басар болуп даярдалганда менин кабинетиме келип иш бөлмөмө атайын сүрөт алып келип, ошондо мен бул Айбектин сүрөтчү экенин ошондо билдим. Сүрөт алып келди, Сулайман тоодогу Бабур бабабыздын бул эмеси экен, күнөөзү түшүрүлгөн сүрөт. Ошону мына мен өзүм тарткан сүрөттүк, ошол досторум менен алып келип, кабинетибизге иш бөлмөбүзгө атайын алып келип деп, анан ошол жерден Айбектин живописчи сүрөтчү экен, ошол жерден көрүп, билип жүрөм.